Ana most aslında hem ötüp ketken bunağız var. Hem o ikinci tarafta. Proyekt boyunca. Azmına tazalı işlerde alıp var ortağımız. Anam ne yerde kişiye bir mesele var, göreceğiz. Ona batır düştü de bu turba ötürken. 260 metre turba buna Şanghay'da bir düşüneceğin eken. O yerden 80 metre kadzemine kılış gereken ananlar stena menen, dual menen almış gereken sürekli devleniyor. Mesela biz geçen simetasını sektör verdiğinde 278 bin şey vardı. Görünme özgür bilmiyorsan olmalı. Evet. Boşunca. Belki bir tırmanlarda sinirliler yolda huzur vermeyenlerde biz ruhsatlar bakıyorlar. Size casagan yollarda biz az karadan falanca milyon akça getirip casaşımız gerekiyor. Bu bana jurnalistler kedi ayda olar. Sizler alıp ötken yerleri kayra taştap üstünden casaganga tur aydılar. Burada sizler kayradan casap koyuyorlar. Biz akça koyuyorlar. Söyleştik mi? Olur ya, yani bütçede şikayet etmekten Casayırından ama yapılır. Devam et abi. Süper. Evet. Ne olur? Yuvarıdağı meyerde bir iki de fasulesi var. Частный, основной частный мэрия судится на оно что слушаем бердина, современный для города миллион салонов gerek almasınız. Слабый на Abi sunuş verdiniz mi o şu bekliyorlar? Üres yerde alıvereli, 21 yıl çok kağıtları Bizde yer var mı? Evde yer var ki, tıklacının derdi, yer var ki, namlemeyi, ağlamaştı, nasıl edamaş, su dimse de orada. Al, ikinci yeri de çastı. Yıllar hemen taktaklar çıcasmak. Gerek de turaydı. Alın alışın gerek vardı. Yerge çıkmış. Boşboyski, Karacatanların boşluk, sana boşboyski. Son yük turatko, ошонун высокий диски точкасы bağında 75 santimetrelik not atıyoruz. İspek. Şimdi biz kanda işte ne tutalım? Ne olur da ne tas kaldı olur. Da bursa var, yaşlı gençler git odanlar, bursa gündelik. Kaç adam işte oradan taze. Ha, ve kucaktan oldu gelen iki brigada işte. İki brigada. Sizler bunlar gün hazır Sivas'ta el gütüvata taktılarına. Arkadaşlar şiddetliler ötkünler hazır baka caz gelemek su başlamak da akburat tartılıp durgan mezgilde sizler işte armutla başlıyor. İşte April'den başlayıp maylarda su
көбөйтүлөт. Апан су сактагычтан су эме коюп берди. Ошондо оор болду. Азыр ишти арылтып алышат. Ташты тизе турган жерлер. Анан бүткүл акчаны бөлүп бердик да алып коштук. Анан эмне 22 миллион эме берилер экенсиз. Проекттер өзгөрүп калганына байланыштуу бул жакка көчүп кетти. Эми ушун менен жаап беребиз ушуларга. Тездетип буларга эмеси керек да. 31-декабрга турган дарыяда силерди мына пешенеңер өз калооңор менен келдиңер, силер жасап беребиз, шаардык жигиттерибиз патриот болобуз деп баштадыңар. Ошону силерден сураныч жакшы сапатка пичекеден жасап жакшы жасадыңар. Баардыгыбыз кийин ушул жерде сыймыктангандай болушубуз керек. Мен жасадым эле деп мына силер балдарыңарды, неберелериңерди ээрчитип, биз дагы ушул мэриядан ушул биз иштеп турганда башталды эле, ушуну бүтүрдүк эле деп мына. Азыр Кудай буйруса бул жагымдагы экинчи этабына аракеттер жасап атабыз. Туурабы? Бүткүл Дүйнөлүк банк менен эме кол коюш. Шаарда инфраструктура 6 миллион, 10 миллион, 4 миллион эмеге. Сулайман таза. 6 миллион мына шаардын инфраструктура, базарды тартипке келтирүү. Мына ушул акбуранын экинчи этаптары бөлөбүз, каерде эме иш жасайбыз. Мына бир чекеден мен силерден суранычым дагы, талабым дагы бир чекеден жасаган ишибиз мындай сапаттуу болсун. 3 иш эмес, бир иш жасайлы, бирок сапаттуу болсун. Мына жакшы иш ошондой кымбат болот. Жакшы материал кымбат болот, аны бардыгын түшүнөбүз да. Акылы өзү жебейли, ичпейли, бирок ошондой эл үчүн мындай таза жакшы жасап коелу сапатка. Силерден суранычым, макулбу мына быйылкы жылдын мына башында келип атабыз. Кудай мындай жакшы погоданы берип атат. Аба ырайы. Жаз алдында эми жакшы дем күч менен башталды. Кус ким эме бул жерде? Технадзор. Сиз кандайсыз? Жакшыбы? Эми балдар менен келип көзөмөл кылгыла, мына технадзорлор силер айлык алат. Туурабы? Силер бекитилет. Анан эми сизди мен билем. Бул кишини алмаштырыпсыңар да? Жок, азыр мына булар иш токтогондо ал 30га келет азыр. 3 айга. Технадзор силерден зависит этет да көп нерсе. Проект кандай болсо, ошондой жасатышыңар керек. Проектти мен карап көрөм, кээде буларга айтам. Эсептегенде материалдарды кымбат эсептейсиңер. Проектти да көрсөтөсүңөр эскизный вариант, бардыгын анабыз да. Анан жасалып келгенде эле башкача жасалып калат, башкача материал. 6 ай өтпөй, 1 жыл өтпөй элдин сынына кабыл калып атабыз. Мен уста эмесмин да. Мен дайыма айтып атам, талабым жасагыла сапатка көңүл буруу. Кээ-бирки азыр чыгышыптыр мына блогерлер. Барып алып фамилиямды айтып Сарбашев. Сарбашев жасаса мен эме кылып атам, уста болсо. Мен суранып атам да, талапты коюп атам. Акчаны мына шаардык кеңеш менен биргеликте бөлүп берип атабыз бюджеттен миллиондогон акчаларды. Акылуу мына эми акбура эми ал жакта оңдойт. Азыр эмеси бар, убактысы бар экен. Мына акбураны жакшы жасап бергиле. Бул жерде шаарга келген меймандар, коноктор, шаардын тургундары бүт ушул жерде басат мына. Бүт шаардыктар бүтүп атат мына жерде. Азыр эртең менен мына Токтогул паркка баскылачы, канча адам батпай атат азыр. Эртең жаз келсе дагы көп. Ушуну бүтүп атат качан акбура. Бүтөт экен, качан басат экенбиз деп. Бизде суроо качан? Bir жыл эми жылдын этегине бүтөбүз да. Үспөт этесиңерби? Быйылкы. 2 ай кетти. Аста 10 айыбыз калып атат. Ноябрга калбай бүтүш керек. Ноябрь уже суук. Октябрдын бир орто чендерине бүтүп албасаңар, ошону расчеттин коюп графикти бөлгүлө. Эми календар. Кайсы күнү кайерге чейин жасайбыз. Жетишпейсиңер, түн иштетиш керек болду. Анан азыр бизде мындай болуп калды. Жас урмак бүтүнчө көзөмөл. Уктап деп иштейбиз да, анан качан объекттин ачарда кыштын күнү үзгөн мал мына Шакирова көчөсүндө, Абдыкадырова көчөсүндө ушундай болду. Анча айтам, отурабыз, анан качан ачарга
bir gün kalganda tünü menен бүтүрөсүң эле. Шашылып, жыйынтыгы ушундай болот. Акылуу жасалгыла баардык өзү эл үчүн ушул акыран жакшы баштап эме бүтүрүп коюлган. Мына биздики чегарамыз толгон. Кандай болот мына жерлер? Бұл жерлер біздің шекарабыз, мына граница проектируемый участок, мынау Мысыркөлдүн кичинекей бетонный опоралар турат. Ушунун бул суу жак кетти да биздики. А жолда кенде уже забордун бер жагын часны Kebir jeler büyük, kebir jeler pas bolot. Özünüz kandayız? Yaşlı. Güzelde de sizin işleriniz var edelim. Allah'ın bütün boşaltılar, makbulaşır, deniz, kılık veriyor. Adam mesela böyle konuşuyor. Adam son bulunmuşlar. Şahsına iki yeri var. Çevirleri var. Zor başka sürüş günü cerbeli kaça sokuyor? Жол менен тротуарлар. Bunlarçı buna. Булардан көрсө биз өткөзөбүз. Анан бул оңдоп краскалап эмес койсоң Ya beton istek olur. бул жери уже ичке болгондуктан биздики уже нормага кире албай калгандыктан биз повторный стена арасы аркы бети да берки бети да. Булар бир 2 метр 3 метрде жылды ушул жерлер. Ошол адасын алып биз эметкенбиз да. Бул жерде тротуар как раз мына канализациянын уровеньине көтөрүлөт. Ушул жерге жабылып коебуз жөн эле. Тротуарыбыз ушул новый уровеньде болот да, өйдө көтөрүлөт. Gelбегендигине байланыштуу ошо УМС менен ИКТ инспекция менен бирге иш алып барып жатабыз. Бул эч келбей калды. Канча жыл Makinesi А мыйзамсыз болсо эскертип берип туруп сот эмес чыгыш керек. Босакты алабыз дегенде. Ошолорду жокко чыгаруу боюнча азыр иштейбиз. Босакты качы жылдыр. бул 2005-жылдары болуш керек. Niye gösakta öğretiyor? Varapça sen bu az ben istegen emessin. Sot döndürü, yaşındandırı da verilgen. Canım şundan kod döndürüp alsa, şundan kapital yüz alsa. Налоги бар mı? Kim Hindistan yaşasa налог төлөйт экен.
карагыла көтөргүлө булар. Карачы, целый гостиница кылып анан берип турушат. Улан. Aslında bunun Gorgaz'ın zonası olan da bağlı. Gorgaz'ın. Gorgaz'ın Namluğu çakırıp nabiydi kötörсүнчү деп айтып болмаз. Kötü emeğe işte dötkün, Hindistan жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз 2020 жылы Ош шаардык мэриясы ушул Акбура дарыясын жээгин бекемдеп, ошо шаардын коноктору, шаардыктар үчүн ушу Акбура дарыясын бойлоп баса турган, жүргүнчүлөр жүрө турган жолдорду велодорожка, озеленение, ушул жашылдандыруу, көрктөндүрүү, освещение, түнкү жарыктарды коюу, отургучтарды, скамейка, сквер, парктарды куруу боюнча атайын долбоор даярдаганбыз. Буга 2020 жылга жергиликтүү бюджеттен 60 миллион сом акча карап, биз 20 жылга пландаштырган акчаны толук берип бүттүк. Бул биринчи этабында ушул долбоордун алкагында Вакапова көчөдөн ушул Нурматова көчөсүнө чейин биринчи этап менен жасалат. Бул бир тарабы 2,5 километр, экинчи тарабы да 2,5 километр. Ошондо жалпы 5 километрге чакырымга жакын иш болот ушул жерде. Бүгүнкү күндө ушул биздин тиешелүү кызматкерлер аркылуу ушул иштер жүрүп атат. Биз эң негизгиси ушул мыйзамсыз курулган курулуштарды алып таштоо боюнча ушул Акбуранын боюнда ушул проектке тоскоолдук келе турган. Азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ушул кээ бирки жеке менчикке берилип кеткен жерлер, алардын ушул проектке тоскоолдук келтирип тосуп алган заборлорду жылдыруу иштерин жүргүздүк. Мына бүгүн дагы 2021 алгачкы ушул жаңы жылдан баштап булар ушул Акбура дарыясын бекемдөө иштерин, мындайча айтканда таштарды түзүү иштерин жүргүзүп атышат булар. Быйылкыга дагы биз пландаштырып атабыз, дагы ушу жылдагыдай эле 60-70 миллион акча бөлүп берүү боюнча бюджеттен. Быйылкыга толук ушу шаарды иштер жасоо боюнча 300 миллион сомдон ашык акча койдук. Анын бир 50 миллион, 60 миллион дагы быйылкыга караштырып беребиз. Анан республикалык бюджеттен дагы биз ойлоп атабыз, ушул суранабыз депчи. Негизгиси бул биринчи этабында сметалык баасы 325 миллион, тендердик баасы 251 миллион сом болгон да. Бул жерде ушул өзүңүздөр проект менен да таанышып атасыздар, көптөгөн жакшы иштер болот да. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул жерде көйгөй жаратып аткан, мына өзүңүздөр күбө болуп турган ушул убагында көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга деп шаардык мэриядан токтом чыгартып алгандагы, анан тиешелүү баягы мамлекеттик органдар аркылуу госакты жасап алышканда бул көрктөндүрүүгө деп. Бирок бүгүнкү күндө мына күбө болуп атасыздар, капиталдык мындай курулуштарды куруп алып, анан бүгүнкү күндө ушул жерде чет элден келген ушул жарандарга арендага берип, ушул жерде мындай гостиница сыяктуу пайдаланып атышат экен да. Биз азыр бүгүн ушу келгенибиздин максаты дагы ана быйыл дагы эмне иштерди аткарабыз, ушу жыл ичинде анан эмне тоскоолдуктар, кандай жетишкендиктерибиз бар, ошонун үстүндө мындай таанышуу максатында дагы келип атабыз да. Азыр өзүңүздөр күбө болгондой бардык тиешелүү мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин башчыларына ушул тапшырмаларды берип атабыз. Кудай буюрса, быйыл ушул биринчи этабын 2020 жылдын аягына, 21 жылдын аягына чейин ушул биринчи этабын биз бүтүрөбүз, элге тапшырабыз деген ойдобуз. Ал эми экинчи этабы болсо мына Нурматова көчөсүнөн Навай көчөсүнө чейин экинчи этабы каралган. Анын дагы проекттин долбоорун жасатып атабыз. Кудай буюрса, мына өткөндө биз бүткүл дүйнөлүк банк менен Ош шаарына ушу маданият министрлиги менен биргеликте ушу келишимдерге кол коюлду, 10 миллион доллар. Бунун 4 миллиону ушу маданият министрлиги тарабынан Сулайман тоо музейин, Сулайман тоону ушу толук реконструкциядан өткөзүп, жасап, мына шаардын коноктору, шаардыктар үчүн ал жерде да ыңгайлуу шарттар түзүү. Ал эми 6 миллион доллары Ош шаарына каралган. Бул биринчи
этабы ушул экинчи этабында Акбура дарыясын узартуу экинчи этабын жасоо боюнча, андан сырткары борбордук базарды иретке келтирүү боюнча, анан дагы ушундай аллея скверлерди жасоо боюнча, мындайча айтканда шаардын инфраструктурасына $6 миллион каралып атат. Ал эми башка бул Акбурадан сырткары дагы мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Социалдык тармакка да көңүл буруп, быйыл дагы бала бакчалардын куруу иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле мына элдин мындай калың катмары жашаган Салиева көчөсүндө мына ХБКда дагы биз ал жерде дагы быйыл чоң көп иштерди аткарабыз деген ойдобуз да. Ал жерде да проект долбоору бүттү, жакында проект бүтсө биз аны дагы тендерге коебуз. Ал жерде дагы мындай жакшы иштер болот деген ойдобуз да. Азыр ал Салиева көчөсүндө негизги эле Ош шаары боюнча мына көп кабаттуу үйлөрдүн арасын биз быйыл айрыкча ушул көңүл буруп тартипке келтирели деп атабыз. Себеби ал көп кабаттуу үйлөрдүн арасында дагы мыйзамсыз курулуштар аябай көбөйүп кеткен. Мындайча айтканда биринчи кабатта жашагандар ушул жерди айланасын тосуп алып, үстүңкү этажда жашагандарга тоскоолдук келтирип, мал баккандар, тоок баккандар бар экен. Ошолордун бардыгын тартипке келтирип, шаардай мындай болуусун каалап, ошо элдин суроолоруна мындай суроолорун аткарайлы деген максатта иштерди алып барабыз. Эң негизгиси мына Союз мезгилинен бери келген темир гараждар бар, контейнерлер бар экен. Ошолордун бардыгын алып тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз да. Бир эле быйыл ушул Салиева, Акбура эмес, шаар боюнча мындайча айтканда аткара турган иштерибиз көп. Кудай буюрса, былтыркы 2020-жылы биз пландаштырган иштердин негизгисинен бардык пландаштырган иштерди аткардык. Быйылкыга дагы мына өнүгүү планында каралган иштердин ушул азыр мына жыл башынан баштап Кудай буюрса эртең бюджетти бекитебиз. Бюджетти бекитип алсак, баардык биз пландаштырган иштердин алгачкы этаптары башталат деген ойдобуз. Жана маселе боюнча айтканыңыз, көпчүлүк жээк деп эме болгон кырдаалдар боюнчачы ошол кайсы жылдарга туш келип атат? Мисалы, көпчүлүк жеке менчикке алып жана иштетип атышпайбы? Мына азыр көрүп атасыңар, 98-жылдар 2000-жылга чейинки ушул мына высоковольттун астыларын, ушул Акбура дарыянын бул эми Союз мезгилинен бери келаткан нормалар бар да. Ушул суунун жээгинен 50 метр аралыктар сакталыш керек да. Ушуларды бүт сакталбай, мына айрыкча ушул Акбуранын боюнда ушундай иштер болгон. Бул ушу 2000-жылга чейинки берилген убактылуу берилген документтин негизинде ушундай иштер болуп кеткен. Дачалар курулуп кетиптир мына. Ошонун бардыгын биз былтыр ушул снос иштерин жүргүздүк да, бузуп мындай тазалоо иштерин кылдык. Эгер ушул жерлер мыйзамдар бузулбай ачык болгондо биз былтыр даже бүтүп койсок болот эле да. Биз 1 жыл бою ушул аябай оор болуп атат. Быйылкы жылда карагылачы, мына жерде ушул ашып барса бир 100 метрди жасаш үчүн канча деген мындай иштерди аткарышыбыз керек. Ушуларды бузуп, талкалап, кайра ретке келтирип анан жасап кетебиз да. Ошондо биз ушу бир иштерди аткарайлы десек, ошол жерде негизи аябай оор болуп атат. Себеби бүт убагында каралбай мыйзамсыз берилип кеткен жерлер аябай көп экен да. Эми Кудай буюрса бир чекеден тартипке келтирип атабыз баардыгын. Канча болуп атат ошо жеке ишкерлер, анан алардын укугу бузулбай атабы? Эми айтып атпайбы, бул жерде биз эч кандай алардын укуктарын бузган жокпуз. Баардыгы мыйзам чегинде алып кетип атабыз. Эскертүүлөрдү бергенбиз. Кызыл китептери барларга биз шаардык мэриядан компенсация төлөп бергенге даярбыз. Же болбосо ошол жерине башка жер бергенге даярбыз да. Мына Акниет паркында Кулатовдо да көрдүңүздөр, өзү жеке менчиги бар кызыл китеби барларга биз жер бердик, компенсация төлөп берип, анан мындай мыйзам чегинде алдык да. Акбуранын боюнда мисалы мына ушул үй мыйзамсыз да. Мына азыр силердин көз алдыңарча сурадым. Жашылдандырууга көрткөндөр. Эми мындай иштерди азыр мына мамлекеттик экотехник инспекциясы бүт мына сотко берип атат да. Бардык мыйзам чегинде сот аркылуу иштерди алып барабыз да. Бир дагы бул жерде мыйзам бузуу болбойт.